bir ölümden başkası erтерээк болгон жакшы. Өсөр элдин балдары бирин бири колдошот дейт. Өспөс элдин балдары бирин бири кордошот дейт. Жакын арада генеральный прокурор менен Канычкайык Кыдыршаевдин каршылашын көрөсүңөр. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Геп мен жөнүндө болуп аткандан кийин чыгып айтууга туура келет. Өзүң жөнүндө айтуу кыйыныраак экен. Башкалар жөнүндө айтканга караганда. Адебиз бу дейбиз, Адахан Кимсанбаевич Кыргыздын азыркы мезгилдеги чоң саясатчылардын бири. Эми Адахан Кимсанбаевич өзүбүздүн коллегабызды монту алып келип, шашылыш түрдө берген атабыз. Биздин депутат болуп, элдин өкүлү болуп, ушу жерде отурганыбыздагы эч нерсеге жарабай калат күнү келгенде. Урматтуу коллегалар, bir ölümden başkası erтерээк болгон жакшы деген сөз бар. Регламентте турабы өзү дагы айтып атат, мынакей Адахан Кимсанбаевич. Комиссия түзүлсүн. Бирок ушул жерде биздин коллегиябыз жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ошол коллегияга күн карама эмес, абирдүү депутаттарды сунуштаңыздар деп суранып кетем. Биз калыс пикирде турушубуз керек бул боюнча. Анан жана жогорудагы депутаттардын сунушунда колдойбуз. Башкы прокурор өзү келип суроолорго так жооп берсе жакшы болот эле. Рахмат, урматтуу коллегалар. Бу жерде бир маселеде эртең менен башкы прокурордун Кыргыз Республикасынын кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө аталган депутатты сунуш келип түштү. Комитет болгону сопроводительный функциясын аткарып атат. Жогорку кеңешке чыгарып атат. Мыйзамга ылайык 48 сааттан ашпастан депутаттык комиссия түзүлүшү керек. Ал комиссия изилдеп чыгышы керек аталган жагдайларда. Ошон үчүн урматтуу төрага кандай дейсиз? Мен бүт башкы прокурордун сунушун окуймбу? Бирок мен ойлоп атам, башкы прокурор келип өзү окуш керек го дейм. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, өткөндө да айттым эле, дагы айтайын, Кыргызстанды бирөө чала баштады. Жакын арада генеральный прокурор менен Канычкайык Кыдыршаевдин каршылашын көрөсүңөр. Тирешин көрөсүңөр. Аларды да чалып атат. ГКМБ граждандарды уксун деген мыйзамга ген прокурор көчөгүнө каршы чыкты. Ген прокурор каршы чыкты. Талап Турдумаматович, сиз да куугунтук көргөнсүз. Исхак Абсаматович да куугунтук көргөн, жаткан. Ажообуз да абабыз да, Камчыбек Кыдыршаевич да жаткан. Мындан бир сабак алабызбы же жок? Пандоранын ящигин ачпагыла протокол боюнча. Эртең бирөөлөрдүн башына тиет ошол. Садыр Нуркожоевич дагы бирөөлөр алып баратат бир жака. Ишенбеңиз, протокол чатак. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Геп мен жөнүндө болуп аткандан кийин чыгып айтууга туура келет. Өзүң жөнүндө айтуу кыйыныраак экен. Башкалар жөнүндө айтканга караганда, Россия Федерациясында жакында бир депутат байкабай бир багышты атып алды да, лось. Ошону жоопкерчиликке тартуу боюнча баш прокурор өзү келди. Мамлекеттик думага баш прокурор өзү келди. Бул мамлекеттик думанын деңгээли, ошол эрежеси ушундай. Мен сиздерден, урматтуу кесиптештер, мыйзамдуулук, конституциялык боюнча айтып аткан сөзүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Мен ушундай сунуш киргизейин, түзө бергиле комиссияны. Түзүп коюш керек, талап ушундай, комиссия түзүлүш керек. Кандай форматта түзүлөт, кандай принцип менен түзүлөт, түзүлүшү керек. Бирок баш прокурордун абиринде болсун. Бул заман тез эле өзгөрөт. Булут кетет, жаркыраган күндөр келет. Ошол баш прокурор эртең ушундай деген шылтуан айтат. Мен жок элем, орун басарларым ушундай кылып коюптур деген шылтуан айтат. Азыр Балбак Зарлыкович айтып аткандай, аябагандай бир чоң күчтөр пайда болду. Ошол карама каршылыкты мүмкүн болушунча курчтууга, күчөтүүгө жасалып аткан аракеттер. Мына ошол жалаң бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрү, бүтүн Кыргызстандын депутаттары мына ушундай абалга кабылгандыгынын бирден бир себеби бул саясий гана көз караш. Бул жакшылыкка алып келбейт. Кеп мен жөнүндө болуп аткандыгы үчүн айтып аткан жокмун, дагы бир жолу кесиптештер суранам. Ар бир киши жараткан маңдайына жазганын гана көрөт, пендеси эч нерсе жасай албайт. Боло турган иш болот. Ошондуктан комиссияны тез арада түзүп, комиссия өзүнүн ишине киришип, адилеттүү,
чечим чыгарат го деген үмүт менен ушул ишти андан ары карай уласак. А калган нерсе баш прокурордун абийиринде калсын. Чындап мамлекет башчысын колдошубуз керек, бирок мындай жол менен эмес. Айтайын дегеним, Абдрайым Шама деген чоң залкар адам өткөн, ошонун бир сөзү бар. Өсөр элдин балдары бирин-бири колдошот дейт. Өспөс элдин балдары бирин-бири кордошот дейт. Эгерде бул маселе көтөрүлө турган болсо, биз көп суроолорго жооп беребиз. Срок исковой давности деген бар. Бул киши ал документке качан кол коюп берген, андан бери канча бийлик өттү, эмне үчүн алар козгобой, силер козгойсуңар деген маселеге кантип жооп беребиз? Канча адамдар көз көрүнө ууру деген аты бар, коррупционер деген аты бар. Алар тынч жүрөт, келип ушуну көрдүңөрбү деген суроого кантип жооп беребиз? Кеп жеке мамиледе эмес, балким мен деле жактырбаган жактарым бар. Бирок кеп азыр кыргыздын чыгаан адам жөнүндө болуп атат, кыран адам жөнүндө болуп атат. Аркасында эл турган адам жөнүндө болуп атат. Чындап абдан бир жоопкерчиликти алып атабыз мойнубузга. Ошон үчүн адегенде угалы. Эмне деген маселе боюнча биз добуш берип атабыз. Адебиз бу дейбиз, Адахан Кимсанбаевич кыргыздын азыркы мезгилдеги чоң саясатчылардын бири. Таасирдүү инсандардын бири, резонанстуу иш. Ошого билели, угалы, түшүнөлү, андан кийин бир чечимге келели. Кеп биз депутат болуп карга карганын көзүн чукпайт дегенде эмес, кеп адилеттүүлүктүү болуп атат. Мен ишенем азыр мамлекет башчыбыз даанышман инсан, туура маалыматтар негизинде туура чечип чыгарат деп. Чоң рахмат. Биз акыркы 10 жылдан ашык убакыттан бери кыргыздын тың чыкма жигиттеринин бардыгыны, бычак касап жигиттердин бардыгыны мамлекеттин башкарып жүгүнү көтөрүп жоопкерчиликти ала турган тың чыкманын бардыгын жараксыз кылып, баарын соттолгон деп мойнуна асып жазууду койгонду токтотпой койдук да. Ошондуктан бүгүнкү киргизилип аткан сунуш дагы бул жакшылыктын жышааны эмес. Анткени жогорку кеңештин депутаттарынын мыйзам ченемдүү конституциялык укугу бар. Күн тартибине киргизилген маселени мен урматтуу төрага сунуш кылат элем. Шашыттын эч кандай кажети жок. Бул маселе сунуш кылындыбы депутаттарга таратып бериңиз дагы, аны биз баарыбыз таанышып көрөйлүк. 2 минутада мониторинг илип койдук, карагыла деген сөз дагы бул адилеттүүлүккө жатпайт. Экинчиден, бул маселе боюнча башкы прокурор келип, жогорку кеңештин депутаттарына өзүнүн көз карашын менен, өз оозу менен айтсын ачык айкын. Эки эли кагазды жөнөтүп коюп туруп, жоопкерчиликке тартканга уруксат бергиле деген талап бул реалдуу жашоодо акыйкаттыкка жатпайт. Урматтуу депутаттар, туура бардыгыбыз мыйзамга таянып атабыз. Мыйзамдуу иш аракеттерди жасайбыз деп бардыгыбыз айттык да. Мен да кошуламын. Бирок ошол мыйзамды талап кылсак, мына азыр тийиштүү комитеттин төрагасы регламентте так жазылган 140-чы беренени айтып кетти, ошого көңүл бурбай калдык да. Мен кайталап коеюн, урматтуу депутаттар. Бул нары дейбиз, бери дейбиз. Бул регламенттеги берени 140-чы берени аткарылыш керек. Ошонун негизинде жана сиздер жогоруда айтып аткан маселелердин бардыгы убактысы келгенде ошондо ушул жерге отурган ген прокурор болобу, ким болобу, ошондо суроо берилет. Бирок ага чейинки процедуралык маселени биз аткарышыбыз керек. Эгерде ал аткарылбай калса, анда мыйзам бузулат. Биз өзүбүз мыйзамды бузган болобуз. Ошонун негизинде мен дагы ошо беренеден бир окуп кетейин, көңүл буруп койсоңуздар. 140-чы берене бүгүнкү колдонуп жаткан регламентте так жазылып атат. Депутатты жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө маселенин жогорку кеңеш тарабынан каралышынын тартиби 1-чи пунктунда жазылып атат. Депутатты жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө башкы прокурордун соттун сунуштамасы келип түшкөндө, мына азыр прокурордун сунуштамасы келип түшүптүр. Жогорку кеңеш атайын депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө маселени 48 сааттын ичинде кезексиз тартипте карайт деп турат. Мына бүгүн, эртең биз карашыбыз керек. Бүгүн каралбасак, анда эртең кезексиз жыйынды чакыртып анда карап беришибиз керек. Ошо комиссияны түзүп, ошо түзүлгөн комиссиядагы мына депутаттар кирет ал жерге. Башка сырттан кирбейт эч ким. Депутаттар түзүлгөн комиссия менен ошол аталып аткан депутаттын кылган иши кылмыш жатабы, жатпайбы аныктайт. Ошондо башкы прокурорду чакырат, бардык тийиштүү органдарды чакырып туруп, суроо талаптар менен чечилет. Андан кийин палатага келип чыккандан кийин жалпы жыйында
баардыгыбыздын оюбуз ошол жерден айтылып чекит коебуз. Ошондо айтылып аткан депутаттын да актыгы ак, тазасы таза же беребиз бербейбиз деген бир чечим чыгат. Бирок ошого чейинки чечиле турган мыйзамдуу иш мына азыр каралыш керек. Ал каралбай калсанда биз өзүбүз одоно мыйзам бузган болуп калабыз, урматтуу депутаттар. Рахмат.